Саламатсыздарбы, парламенттеги олуттуу окуялардын топтомун сунуштайбыз. Элдин жашоосуна түздөн түз таасир эткен мыйзам долбоорлору жана маанилүү чечимдер тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Көрсөтүүнүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Жүрөгүбүздө баткен чек ара маселеси боюнча парламенттин сунуштары жана чечимдери. Тажик-кыргыз чек арасы боюнча депутатский комиссия түзсөк. Жолчулар жол үчүн акы алуунун амалын издесе, айдоочулар адилет жолду издешүүдө. Мисалы, ГАИде иштеп жүргөн, ГАИдеги жумушун тапшыртып, ошо таразага жумушка кирип алышты азыр. Акчасы көп экен, крупный экен, ошол жерден болуп кетем деп атышат да. Пенсия берүү системасы туңгуюкка кептелбейби? Тармактык комитет соцфонддун бюджетин карады. Мугалимдердин айлыгы таптакыр аз. И саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлеринин дагы пенсиялары аз. Ошол эле мезгилде жеңил желпилей кызматтарда иштеп жүргөн адамдардын пенсиялары асман чапчып атат. Динара менен дидарлашуу. Депутат Динара Ашимова менен Дилмаек саясаттан тышкары рубрикасында. Негативдик жакка кетпестен позитивдүү жакта жүрүш керек. Ошол максаттарды, бийик максаттарды коюш керек да, ошол максаттарга умтулуш керек. Баткен жергесиндеги акыркы окуялардан соң чек ара маселеси кайрадан көңүл чордонунда. Баткен элинин социалдык экономикалык көйгөйлөрү, чек ара коопсуздугу жана башка проблемалар боюнча Жогорку кеңештин депутаттары дагы кайдыгер калган жок. Шаршемби күнкү пленардык жыйында Жогорку кеңеште дал ушул чек ара маселесине басым жасалды. Чек ара маселеси жаатында чынында эле эл арасында ар кандай бүтөмөгөйлөр жаралып жатканы чын. Коомчулукта ушул 39 протокол боюнча ар кандай сөздөр, пикирлер болуп атат. Ушул коомчулукта бир жактуу ойлор, ар түрдүү ойлор болбош үчүн ушул Камчыбек Кыдыршаевди чакырып, жабык эшик артында ошол маселе боюнча кеңири маалымат уксак. Мамлекеттик деңгээлде маселе чечилгенче депутаттар айлык маяналарын Баткен фондуна которуп бере берели деген чечимге келишти. Сизден өтүнүч төрага менен биринчи айлыгымды, депутаттык айлыгымды ошо Баткен фондуна которуп коюңузду өтүнөм. Эки тараптын ого катышуусунан кийин Жогорку кеңештеги элдик топтун жана Ата журт фракциясынын депутаттары Баткенге барып, андагы абал менен жеринде таанышып келишкен. Алар бул боюнча УКМКнын башка тиешелүү органдардын маалыматын угууну сунушташты. Ал эми айрым депутаттар төмөндөгүдөй сунуштарды беришти. Тажик-кыргыз чек арасы боюнча депутатский комиссия түзсөк. Депутатский комиссиянын максаты күнөөлүүлөрдү издештөө эмес. 30 жылдын ичинде биз эмне себептен ушул деңгээлге жеттик? Эмне себептен ушундай согушка чейин бара турган деңгээлге жеттик? Элдик топтун өкүлдөрү Баткенде болгондо жергиликтүү эл тез арада тор менен тосуп берүүнү суранышкан. Айрым айылдарга суу катышуулары тажик айылдар аркылуу келет. Аксай, Актатыр, Самаркандек айыл өкмөтүнүн көйгөйлөрү. Суу маселеси, суу катышуу жана таза суу. Тагыраак айтсак, эгерде ошол 3 айыл өкмөттө 12 айыл болсо, 12 айылдын 2 айыл эле Тажикстандан көз карандысыз суу алат. Ошо менен бирге эле оорукана, мектеп, жапа чеккендерге компенсация маселелери козголду. Айтылган маселеден майнап чыгышы үчүн атайын токтом кабыл алынышы керек экенин да сунушташты. Ушул айтылган маалыматтардын баарын бириктирип, тийиштүү комитет менен күчтүү бир токтомдун долбоорун даярдап, кезексиз түрдө биздин Жогорку кеңешке киргизиш керек. Ошол токтом катарында кабыл алынышы керек. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу тийиштүү комитеттерге жүктөлүшү керек. Мына ошондо жыйынтык чыгат. Ошентип маселени тиешелүү мамлекеттик уюмдар менен талкуулап, социалдык саясат комитетинин көчмө жыйынын уюштуруп, атайын Жогорку кеңештин токтомун кабыл алуу аркылуу чечүүнүн зарылдыгына токтолушту. Депутаттардын сунушунан кийин тийиштүү жетекчилердин катышуусунда парламентте чек ара маселеси жабык эшик артында талкууланды. Эл аралык иштер, коргонуу, коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы Жанар Акаев дал ушул чек ара маселеси боюнча интервью берген. Анда маекке көңүл буруңуздар. Биринчиден, жанагы 39 протокол боюнча депутаттардын баары кызыгып сурашты. Эмне элибиз кабатыр болуп атканчалык кооптонууга негиз барбы деп. Бирок ошол улуттук коопсуздук кызматы министрлер кабинетинин өкүлдөрү жооп берди. 39 протокол бүгүнкү күндө эч кандай жанагы бул болгону жанагы алардын ниети болгон
Бирок бул жанагы конкреттүү жазылган ал жерде жолдун статусу эгерде болсо, бирок ошол ишке ашабы ишке ашпайбы, ал жөнүндө бул талкуунун бир башаты катары гана алардын сунушу болгон. Бирок эч кандай ал жерде жанагы анклав болуп калат, лейлек деген сыяктуу кооптонууга негиз жок, ал жерде жазылган эмес. Азыр бизде жанагы кандайдыр бир протоколдор көп болгон буга чейин. Мисалы бирөөсү да болгон, мурдагы бийлик тушунда, андан кийинкиси болгон, бул болгондо ошондой ушул жөнүндө сүйлөшүүнү баштасак кандай болот деген мындай маани да болгону. Эгерде коомчулук каршы болсо, азыр коомчулук каршы болуп атпайбы? Президент каршы болсо, бул ишке ашпайт. Ошондуктан мен коомчулукка айтып кетет элем, эч кандай жанагы дүрбөп аткан мына жакынкы күндөрү теги Орукка жаңы жол Капчыгай аркылуу салынып баштайт экен. Андан кийин Лейлек анклавда калат. Ал жака курал жарагындагы ташыйт экен деген сыяктуу кооптоолор айтылып атпайбы? Бул эч качан азырдай ишке ашпайт. Бул жөнүндө макулдашуу эки тараптуу, эки өлкөнүн ортосундагы келишим жөнүндө азыр сөз дагы жок. Ага сүйлөшүү дагы мындай башталды элек. Ошондуктан бул ой ишке ашпайт. Элдер өзгөчө баткендик туугандар кабатыр болбосо болот. Анан негизги ошол жердеги күйүп кеткен үйлөр боюнча жана чыгымдары такталыптыр. Ал боюнча министрлер кабинетинен чукул арада каражат таап бөлүп, элдин коопсуздугун биринчи кезекте, экинчи кезекте жана материалдык чыгымдардын бардыгын тез арада калыбына келтирүү тапшырмасы комитет тарабынан берилди. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу системалык координатору Азания Ажиелла Мырзаны кабыл алды. Өз сөзүндө төрага Бириккен Улуттар уюмуна жогорку баасын берип, ааламдашуу доорундагы башкы борбор деди. Ошондой эле парламент спикери гендердик теңчиликти камсыздоо багытында кабыл алган милдеттемелерин, аялдар менен балдардын укуктарын коргоо жаатында жактырылган мыйзамдар менен эл аралык конвенцияларга токтолду. Өз сөзүндө Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу системалык координатору Азания Ажиелла Мырза Кыргыз мамлекетинде жүрүп жаткан ар бир реформалык кадамдарга буу калыс баасын берип, ар тараптан колдоо алып жаткандыгын белгиледи. Жол фонду түзүлүшү керекпи же бензинге акциз салыгы салынганы дуруспу? Жол фондун түзүү жакшы деген менен анын каржы булагы ача пикирлерди пайда кылууда. Буга чейин көптөгөн талаш тартыштарды жаратып келген жол фондун түзүү боюнча мыйзам долбооруна арналган парламенттик угуу болуп өттү. Угууга катышкандар буга чейин Транспорт министрлигинен көптөгөн ири коррупциялык иштерин атап ишенбөөчүлүк билдирүүдө. Ал эми ошол эле мезгилде жолчулар жолду өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн атайын фонду керек деп айтышууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Парламенттик угууга Илимий чөйрөдөн, айдоочулар ассоциациясынан, жарандык коомдун өкүлдөрүнөн жана башка кызыктар тараптар чакырылды. Жол фондун түзүүнүн башкы максаты жол куруу, аларды сактоо, жолго бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдалануу. Жол фондун түзүү аркылуу Кыргыз Республикасынын жол тармагын өнүктүрүүгө жана сактоого багытталган. Жол фондун түзүүнү жактоочулар азыркы убакта жол тармагына бөлүнгөн 2 миллиард сом жетиштүү болбой, жол куруу мындай турсун, жада калса жолду жамап ремонттоого да мүмкүнчүлүк жок дешет. Чынында сырткы карыздын 60% же 2,5 миллиард доллар жолго кеткен. Аны кайтаруу мезгили да келип калды. Жыл сайын талап кылынган каражаттардын көлөмү 10 миллиард сомго чейин план түзөт. Оңдоо жана калыбына келтирүү кармап туруу үчүн 1 миллиард 800 миллион сом талап кылынат. Талкууга катышкан ассоциациялардын өкүлдөрү жолдон акы алынса сөзсүз коррупция болот дешет. Алар Сосновка өткөрүү бекети салмак габаритти көзөмөлдөөдөгү коррупциялык көрүнүштү жүйө келтирди. Азыркы күндө таразалар коррупциянын жетип турган жери. Көйгөйдү түйүнөн чечпесек, биз күнүгө жол салсак да бул жолдун эч кандай мааниси жок болуп калат. Азыр биз кайра бул жактан акчаны төлөй беребиз. Кайра жолду бул жактан талкалай беребиз. Бизге не пайда? Муну итак төлөп жүрөбүз. Итак алар чөтөгүнө барып жүрөт. Мисалы, ГАИда иштеп жүргөн, ГАИдеги жумушун тапшыртып, ошо таразага жумушка кирип алышты азыр. Акчасы көп экен, крупный экен, ошол жерден болуп кетем деп атышат да. Жол фондусуна каржы түшүрүүнүн экинчи варианты катары бензинге акциз салыгын киргизүү сунушталган. Андай болгон учурда бензиндин баасы дагы көтөрүлөрүн нефтетрейдерлер билдирди. Акциз салыгынын деңгээли бензин боюнча 5000 сом,
Ал эми мыйзамда каралган, анын жогорку деңгээли 10 000 сомго чейин болот депчи. Эгерде бүгүнкү күндө ошол 10 000 сомго көтөргөндө деле ар бир литрге бүгүнкү күндө бензин ар бир литрине 4 сом 12 сом кымбаттоо берет да. 1 литр бензин США-да 4 сом кошулат экен да, болгон үчүн. Американский зарплата, американский технологияны кошкондо 4 эле сом кошулат экен Америкадачы. Кыргыздар 1 эле сом кошсок, значит бизде нормально. Туура закон кабылдаш керек. Бирок жана платный дорога деген бул алып салыш керек. Коррупционный составляющий бияқта обязательно болот. И бул жерде мен каршымын. Эл өкүлү Тазабек Икрамов жол акыны чет өлкөлөрдөгүдөй санариптик ыкма менен алуу эң ыңгайлуу экенин айтты. Мында унаадагы атайын карточкага салынган акча төлөнүүчү жолдорго келгенде автоматтык түрдө акы алынат. Адамдык фактор 100% жоюлат. Ошо турган прозрачный боло турган кылып туруп, ошол жерден жүк ташуучулар, же болбосо ошол жерден такси айдай тургандар, жеңил машиналар мамлекетке төлөп туруп, ошол жерден бир жанагы өзүнчө бир карточкасын алып койсо. Депутаттар транспорт жана коммуникациялар министрлигине ишеним жок экенин белгилеп, жол фондунун каржысы катуу көзөмөлгө алыныш керек деди. Жол фонду жакшы максатта түзүлүп атат, чындыгында. Бирок ошол Минтранстын карамагында болуп, дагы Минтранс өзүнүн карамагын ала турган десе, эл менен ортолукта бул эки ача пикир туулат да, башынан баштап эле. Айта кетсек, өлкөдө 34 000 чакырым унаа жолу бар. Анда 1 400 000 унаалар жүрөт. Эгер жол фондун түзүү боюнча мыйзам кабыл алынса, ал 2023 жылдан тарта иштей баштайт. Эгер миллионерлер жайыттарды менчиктеп алса, анда карапайым калк малын каяка жайып кантип багат. Бул тууралуу агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде айтылды. Айыл чарба министрлиги кунарсыз жайыттарды көп жылга ижарага берүүнү шарттаган мыйзам долбоорун экинчи ирет жогорку кеңештин депутаттарынын кароосуна алып кирди. Бул мыйзам долбоору депутаттардын катуу сын пикирине тушукту. Депутат Султанбай Айжигитов өткөн жылы Дүйнөлүк банк тарабынан айыл чарба багытын өнүктүрүүгө бөлүнгөн акча каражаты дайынсыз экенин сынга алып, министрлик сунуштаган мыйзам долбоорундагы мүчүлүштүктөрдү санап өттү. Кичинекей изменениялар менен булар в целом стратегически долгосрочный земельный политиканы бузуп ататтар полностью. И она полностью антинародная. Демилгечилер мыйзам долбоору кабыл алынса, дыйкандар үчүн жакшы шарт түзүлөрүн жүйө келтирип, депутаттарды ишендире албай убара. Ошол ГФСУнун жерлеринин ижара акысы өтө төмөн. Азыр бул жободо так көрсөтүлүп атат, ижара акысы да көтөрүлүп, ошол жергиликтүү бюджетке дагы бир топ мисалы каржы жагынан пайда. Бир топ депутаттар мыйзам кабыл алынса, дыйкандардын нааразычылыктарын жаратарын белгилешти. Ошондуктан документти кайрадан иштеп чыгуу зарыл. 16 статьяны бузуп атабыз да, Конституцияны чам. 13 статьясында могу жерде ачык жазып 3 пункттан жазылып турат. Земля за исключением пастбища и лесов деп туруп. Туура айтылып атат могу жерде. Не может находиться частной и другой собственности. Андан сырткары биз гражданский кодексте, земельный кодексте, закон о пастбищах, шулардын бардыгы мыйзамды бузуп атабыз, урматтуу коллегалар. Бир канча жолу 6-чакырылышта талкуу болгондо каралган, 6-чакырылыштын депутаттары да каршы болгон. Ушул эле сөздөрдүн бардыгы, ушул эле сунуштардын бардыгы айтылган ошол убактардачы. Бирок урматтуу депутаттар, мен сиздерди чакырып кетет элем да, ушул мыйзам долбоорун колдоп, жыйындар залына чыгарайлы. Ошол жерде жалпы депутаттар менен шуну талкуу кылайлы. Мыйзам депутаттар менен демилгечилердин ортосунда бир топ талаш тартыштарды жаратты. Жыйынтыгында эл өкүлдөрүнүн сунушу менен жайыттардын коррупциялык жол менен сатылып кетишине шарт түзгөн беренелер алынып салынып, жалпы жыйындын кароосуна жөнөтүлдү. Конституциялык соттун төрагалыгына Эмил Өскөнбаевди жана жогорку соттун төрагасынын кызмат ордуна Замирбек Базарбековду дайындоого парламент макул болду. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү сот системасындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүп, сот кызматына дайындалып жаткандардын сот адилеттигин орнотуу жана реформа тууралуу ойлорун угушту. Бийликтин бир бутагы болгон Конституциялык жана жогорку соттун төрагалыгына талапкерлерге эл өкүлдөрү ар тараптуу суроолорду берди. Кыргыз Республикасында адам укуктары кандай деңгээлде? Өтө жогорку деңгээлде, тилегей тегиз жогорку деңгээлде деп айта албайм, корголуп атат депчи. Себеп ошол соттордун көз карандысыздыгы жок. Кимге кызмат кыласыз?
Мен элге кызмат кылам. Депутаттар тарабынан сотко чейинки өндүрүштүү көзөмөлдөөнү күчөтүү зарылдыгы айтылды. Фемида өкүлдөрү кадыресе соодагерге айланып, система коррупцияга чырмалганы жашыруун эмес дейт эл өкүлдөрү. Эми соттордун айлыгы көтөрүлгөн соң жоопкерчиликти дагы жогорулатуу зарыл. Кадимкидей базардагыдай мындай соодалашуу жолго өтүп калганда, кадимкидей мына ошолорду таптакыр жоюп салам дегенден алыс болушуңуз керек да, бирок жоюп салыш кыйын бул нерсени. Мана ошону азайтканга аракет кылыңыз. Соттон акыйкат издегендерди 10% мамлекеттик алым кыйнап келүүдө. Ошондой эле сотторду тандоо кеңешинин элегинен өткөн соттор көп иштерге тиш өтпөй жатканын эл өкүлү баамдаган. Сотко келгенде чоң материалдарды карап, ошого баа бере албай калган адамдар сот болуп отуруп атат да. Мен муну жалгыз чече албайм. Бул өтө кейиштүү биздин кемчиликтерибиздин бири болуп жатат. Ошон үчүн жанагы алсыз, жараксыз сотторду тандалып кетип аткан ошондон. Талапкер өзү белгилегендей, айрым соттор өзү туулган жерде өмүр бою иштеп келген. Ротация маселеси да курч. Региондордогу сотторго эгерде бүгүнкү күндө жөнөкөй жарандын иши түшкөндө, бул жанагы чачы агарып кеткендей бир ушундай мамиле болот да. Региондордон эмес, бул өзү жогорку соттун өзүнөн да башташ керек болот. Президент парламент ишеним көрсөтүп жаткандыктан кызматка бараткандар сот адилеттигин орнотууга салым кошот деген каалоолор айтылды. Конституциянын талаптары дагы так аткарылат деген үмүт бар. Көп учурда соттор бүгүнкү күндө элдин нааразычылыгын жаратышат. Ошону Кудай буйруса келечекте ишиңиздерди көзөмөлгө алып реформага барасыз деген үмүттөмүн. Добуш берүүнүн жыйынтыгында сот бийлигинин башына сунушталган талапкерлер бекитилди. Өткөн жылы октябрда жогорку кеңеш кабыл алган Кыргыз Республикасынын жарандыгы жана Кыргызстанга көчүп келген этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдик берүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна президент вето койгон. Тармактык комитетте мына ушул мыйзам долбоору талкууланып, эми башка мыйзам долбоорду жазмай болду. Деги эле Кыргызстанда жарандык берүүнүн шарттары кандай болушу керек? Кийинки сюжетте. Кыргыз Республикасына көчүп келүүчү этникалык аталган мыйзамдын президент тарабынан эмне себептен каршы пикир менен кайтарылганына мындайча түшүндүрмө берилди. Мында таануу жөнүндө акт деген документтин мааниси ачыкталган эмес, ошондой эле анын юридикалык күчкө ээ экендиги дагы суроо жаратат. Баяндамачы тарабынан жаңы мыйзам долбоору даярдалып жатканы дагы маалымдалды. Бизде жарандык берүүнүн тартиби татаал, ошол эле учурда айрым өлкөлөрдө жарандык берүүнүн тартибин абдан жеңилдетип жаткан фактылар кездешет. Россия СССРдин мезгилинде төлөлгөндөр, кайсыл өлкөдө болбосун, СССРдин составында болгондорго келсеңер гражданство беребиз деп атат азыр. Биз кайрадан карап чыгышыбыз керек да. Бир жумушчу топ түзүп, биздин комитеттен ушул аталган мыйзам долбоорун башка нукта ушул тиешелүү министрликтер менен биргеликте тез арада иштеп комитеттин жалпы палатанын сунушуна берсек деген сунушту айткым келет. Талкуудан соң комитет өкмөт менен биргеликте жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгуу батыраак боло турганын эске алып, жумушчу топ түзүү чечимине келди. Аппарат эске алып коюңуздар. Кыргызстанда бир пенсионерге бир жумушчу туура келүүдө. Ошентип ишчилер менен пенсионерлердин катышы болгону 0,8% түзүүдө. Адистердин айтымында, эгер бир пенсионерге 3 жумушчу туура келсе, нормалдуу көрүнүш болмок. Буга тынчсызданган эл өкүлдөрү проблеманы фундаменталдык жактан чечпесе, социалдык фонд туңгуюктан чыга албайт деген пикирди айтууда. Соцфонддун быйылкы жана келерки жылдагы бюджетин бекитүү тармактык комитеттин кароосуна коюлду. Документте белгиленгендей, быйыл соцфонддун чыгашасы 62 миллиард сом болууда. Келерки жылда чыгаша 67 миллиардтан ашат деген божомол бар. Конституцияга ылайык пенсияны жашоо минимумуна тагыраагы 5600 сомго жеткирүү милдети соцфонддун алдына коюлган. Бирок кантип деген суроо депутаттардын көпчүлүгүн ойлонтууда. Бир пенсионерге 0,18 иштеген адам болот. Это же крах пенсионной системы.
Это же катастрофа. Депутат Султанбай Айжигетов финансы акча саясатын өзгөртүп, өндүрүштү өнүктүрмөйүн, пенсияны жогорулатуу майнапсыз деп эсептейт. Анткени Кыргызстан бүгүнкү күндө 90%га чейин товарларды импорттоп алгандыктан акча кайра эле сыртка чыгып кетүүдө. Мындай шартта өлкө инфляциянын туткунунан чыга албайт, деди депутат. Прожиточный минимумдан көтөрөбүз деп атасыздар. Но дело в том, что 30 жылдан бери из-за того, что мы такую политику ведем, мы находимся в инфляционно-курсовой ловушке 30 лет, из которой мы никак не можем выбраться. Элекүлү абалдан чыгуу үчүн узак мөөнөттүү программа сунуштаганын, бирок ага көңүл бурулбай жатканын кошумчалады. Депутат Дастан Бекешев соцфондко оорчулук болбош үчүн айрымдарга берилген жеңилдиктер токтотулсун деген сунуш айтты. Бир дагы тыйынды төлөбөй пенсияны алып атышат. Инвалидтер бошотулган, укук коргоо органдар. Укук коргоо органдары камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшпөйт, Дастан Далыбаевич. Вот төлөшпөйт. Значит, соцфонду, мне кажется, надо кардинальные изменения нужны. Потому что без ушундай кете берсек, анда же пенсияны көтөрө албайбыз, вот как тут коллеги уже отмечали. Социалдык камсыздандыруунун төгүмдөрү өтө эле жогору экенин айткан Элекүлү анын кесепетинен жумуш берүүчүлөр кош бухгалтерия жүргүзүүдө дейт. Көрүп жүрөм, 100 адам иштеген жерде 5-6 адам гана соцфондко катталат дагы соцфондко төлөйт. Себеби соцфондко төлөөдөгү салык төлөмдөрү өтө чоң. Ал эми депутат Надира Нарматова пенсия берүүдөгү акыйкаттыкты издеди. Алимдердин айлыгы таптакыр аз. Саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлеринин дагы пенсиялары аз. Ошол эле мезгилде жеңил желпилей кызматтарда иштеп жүргөн адамдардын пенсиялары асман чапчып атат. Мугалимдин айлыгы жогорку деңгээлде болуш керек. Төмөнкү деңгээлдеги айлык алган мугалимдин кайсы пенсиялык накопительниге көп айлык топтолот. Белгилей кетсек, Кыргызстандын бюджети социалдык багыттагы бюджет деп эсептелинип, акчанын көп бөлүгү ушул жака коротулат. 2021 жылы республикалык бюджеттен 21 миллиард 800 миллион сом соцфондко чегерилген. Аркыл маселелер саатында эл өкүлдөрү адаттагыдай эле республикабыздагы ар түрдүү маселелерди көтөрдү. Алар курулушу узакка созулган мектептер, ооруканалардын абалы, жолдор проблемасы, таза суу жана башка социалдык көйгөйлөр болду. Эл өкүлдөрү министрлер кабинетине тийиштүү тапшырмаларды берди. Бул жолу козголгон маселелердин басымдуу бөлүгү мектепке байланыштуу болду. Биз бюджетти үнөмдөө максатында ошол керектүү жерлерге мектеп салуу үчүн ар бир депутат өзүбүздүн билген жерибизди көтөрүп атпайбыз маселени. Билим берүү министрлиги жалпы Кыргызстан боюнча маалыматты берсе парламентке бизге кагаз жүзүндө толук шарты менен канча окуучу бар, кандай, ошондо мен ойлойм баарыбызга жеңил болмок. Кыргызстанда 600дөн ашык мектеп жетпейт. Ал 1600 бала бакча жетпейт, 250 орундудан. Бунун баары эсептелгенде ушул 80 миллиард сомду түзөт да. Биз жылына 3 миллиардтан бөлүп берип атабыз. Быйыл 2 миллиард эле, быйыл 3 миллиардка чыгарды. Эгерде ушундай ала турган болсок, 25 жылдын нар жагында да салып бүтө албайбыз да. Мына ушул сыяктуу мектеп көйгөйүнөн бир дагы регион кур эмес экен. Ошол эле учурда мугалимдерди кор туткан жагдайларда көңүл бурууга арзыйт. Мугалимдин жоопкерчилиги бар, ата-эненин жоопкерчилиги каралбай жатат. Бул жерде ата-эненин жоопкерчилигин дагы мына ошол билим берүү министрлиги эске алыш керек да. Мугалимди биз бүгүнкү күнү кор кылып, инфарктка чейин жеткирген учурлар болуп атат да. Мына ушул маселени билим берүү министрлиги көзөмөлүнө алсын. Ар бир мугалимдин мындай бир укугу корголуусу керек. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Манас мамлекеттик театрынын жамаатын кабыл алды. Бул мекеме президенттин жарлыгы менен түзүлгөн. Баарлашууда манасчылык өнөрдү сактоо жана жайылтуу жаңы маданий мекеменин маселелери тууралуу сөз болду. Төрага руханий баалуулуктарды, Кыргыздын тарыхый маданий мурасын жайылтууга кошкон салымы үчүн манасчыларга терең ыраазылык билдирди. Манас эпосунун дүйнөлүк ооз-эки поэтикалык чыгармалчылыктагы уникалдуулугун белгилеп, аны даңазалоого салым кошушубуз керек деген төрага депутаттык корпус азыркы манасчыларга ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр деди. Бир улутка мамлекетке баа берүү ушул биринчи маданияттын көрөт да. Биздин мамлекетибиздин улутубуздун жүзүсүн көрөт. Аны баса белгилеп койгум келет. Ошондуктан ошону менен биз бийикпиз, ошону менен биз өзгөчөбүз.
бул биздин эң негизги чоң баалуулугубуз ошондо. Саясаттан тышкары рубрикабыздын бүгүнкү коногу Ыйман Нурунан Динара Ашимова. Ал жогорку кеңештеги эң алгачкы жолукчан депутат айым катары таанылды. Кыргыздын нарк населин сактап жүргөн депутат айым саяпкерликти дагы өнөр кылыптыр. Ал атайын федерация түзүп, жылкы сүйүүчүлөрдү колдоп жүрөт. Динара Ашимованын өмүр таржымалы, ийгилик сырлары жана максаттары тууралуу маекти сунуштайбыз. Мен Алайдын кызымын. Ошол эле жерде мектепти бүткөнмүн. Айылдык кыз болчумун. Уйсап чоңойгонбуз. Эжелерибиздин эскисин кийип дегендей ушундай жөнөкөй ата-энем мугалим болгон. Образованиеси боюнча апам өмүр бою мектепте иштеген, атам жетекчи кызматтарда, ушу партиялык кызматтарда иштеген өмүр бою. Аябай жөнөкөй, таза кишилер болгон. Кийин ажам ажы болуп, атам Меккаларга барып, ушундай биринчи намаздарды ушу атам үйрөткөн баарыбызга. Ушундай үйдө чоңойгонмун. Прокуратурада иштедим 18 жыл. Советник юстиции 2 класса деп коет ал, подполковник прокуратуры деп. Ошто иштедим, Жалал Абадта, башкы прокуратурада иштедим. 15 жылы саясатка аттандым. Себеби ушу система прокуратуры башка жакта көп нерсеге макул болбой, анан ушул барып мыйзамдар жазыш керек экен, ушул процесске катышыш керек экен. Мамлекеттик системаны оңдош үчүн, элдин турмушуна кандайдыр жакшы таасир этиш үчүн өзүң барып катышыш керек экен деп чечимге келдим. Юридическая контора ачканмын. Адвокат лицензиясын алып 6 жыл бою мен укук коргоп жүрдүм. Ошол учурда андан да көп ынандым. Көп мыйзамдардын баягындай пробелдери бар экенин. Мен көп убакыттан бери алар менен жакшы көз көрбөгөн, же болбосо дудук болуп калган адамдар менен көп жолугабыз, көп өзүбүзчө бир эмелерди, иш-чараларды өткөрөбүз. Бирөө дагы акча бер деп сурабайт экен ушуларчы. Ушунчалык Кудайга жакын адамдар экен, бардыгы жумуш сурайт экен. Жумуш бергиле бизге депчи. Анан биздин закон ушу мыйзамдарды карасам, ошол жактары абдан начар да бизде. Жумуш камсыз кылуу боюнча. Негизи кыргыздын баарында эле атка махабат бар да жүрөгүндө. Атты сүйүп, атка минип калдым. Ага себеп болгон менин балам болду. Циркке бир кокустан барып калып карасам эле, балам аттын үстүндө туруп алып эме кылып кетип атыптыр, чаап кетип атыптыр. Ушунчалык мен сүйүнүп, ушунчалык бир толкундан анан көргүм келип эле аттарды ушинтип калдым да. Мен федерация ачтым. Көчмөндөр оюнунда жана өрттөнүп, биринчи көчмөндөр оюнунда өрттөнүп өткөн эң жакшы ушул кыргыздын бетин көрсөткөн ушул выступление биздин балдар жасаган. Ошо буту колу иштебеген ушундай оорулардын баардыгына бир гана ат жардам бере алат да. Энергетикалык жактан дагы, баягы физикалык жактан дагы ошондой балдарга, ошондой ооруларга бир гана аттын баягы чоң таасири болот. Биз өзүбүз практикада көрдүк, баспаган балдар басып кетчү. Бизге ат үйрөтө турган деле жайлар жок. Азыр биз Health Club'да турабыз, аябай жакшы жер, бирок бул жерге баары келе албайт. Бир саатына 1200 сом төлөп үйрөнө албайт. Мен кыялым бар, ошого азыр 20 атка жеткиздик, көбөйтүп атабыз. Анан кийин ошол мамлекеттин бир жардамы болсо, бир жерди бизге бөлүп берсе, биздин федерацияга, анан ушул инструкторлордун эле акчалары чыгып берсе, бардыгы барып, чөнтөгүнө карабай барып, атты минип, чабышты үйрөнө бере турган жерди ачсак, проектлерди кылып, оорукчан балдарды бекер жылы бою 5 жыл боло канча керек болсо ушул аттарды бере алсак иппотерапия кылганга деген кыялым бар. Эми жакындап келатабыз, Кудайым буйруса. Мен ойлойм ушул кыялым ишке ашырып алсам өтө чоң өзүмдүн турмушумда иш кылган болот элем, өтө чоң ушу балдарыма бир өрнөк болот элем деп ойлойм.
Мына ушул видео тасмалардын толук версиясын биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы сунуштады. Мен Жаннат Мажитова тааныштырдым. Амандыкта көрүшөлү.